Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге жаш балдарбы, чоң кишилерби негизи эле жөтөлгө каршы, бирок натуралдуу, эч кандай химикатсыз, дарысыз, аптечный дарысыз жөтөлдү басуунун жолун үйрөтөйүн. Бул бизде түрп ретика. Ушул түрптү жакшылап сыртын тазалап жууп эле, анан түбүн алып салабыз, үстүн алып салабыз да. Эки жагын алып салып туруп, могу жакты мондай ничке бычак менен чукуп алып салабыз ичин алып салып туруп, анан түбү жактан зубочистка менен тешебиз. Зубочистка менен тешип, буну мондай 200 граммдык, 300 граммдык стаканга салабыз дагы, үстүнө могу жактан азыраак бал куюп коебуз. 1 чайный ложка бал болсо жетет. 1 чайный ложка балды куябыз дагы, түбүн тешебиз да зубочистка мененчи. Ошондо могу стаканга тамчылап отуруп, ушу түрптүн бал менен кошулган согу түшөт да. Ошондон 1 чайный ложкадан жөтөлүп аткан балагабы, чоң кишигеби ичирип турабыз. Буну күндө азайган сайын күндө толуктап турсак болот, могу түрптүн ичинчи. Бирок көп куюп салбаңыздар, көп куюп салсаңыздар уже түрптүн сыртынан уже агып кетет да. Эми ушул эле ыкманын дагы бир түрү банан, кадимки эле банан, Ушул банандын баягы точка болуп карайып калганы болот. Базардан алып келип деле үйгө коюп койсоңуз, баягы ысыкта өзү точка болуп карайып кетет. Вот ошонусу жакшы жетип бышылган да. Жакшы жетилип бышкан банан болот. Ошол бананды жарымын бөлүп аласыз дагы, жакшылап эзип туруп, дагы эле баягы бал. Пиалада бал бар, ушул балды ушу 1 чайный ложка алып туруп эле, баягы эме менен кошуп, банан менен кошуп туруп эзгилейсиз. Эзгилеп туруп, ушундан дагы 1 кашык балага берип коесуз. Балага, чоң кишиге, ким жөтөл менен кыйналып аткан болсо ушуну бересиз. 3 күн бергенден кийин эле, 1 күндө 3 жолдан түрптүн согун деле 1 күндө 3 жол бересиз, бананды деле 1 күндө 3 жол бересиз. 3 жол бергениңизден кийин сен көр, мен көр, ошол жөтөлөт. Эч кандай химикатсыз эле ушул жол менен деле балдарды сакайтып алсак болот. Химикатты көп бере бербегиле балдарга.